Казакстандын президенти ардактуу конок катары Бейжинде экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин жана Жапон милитаристтерине каршы күрөштүн 80 жылдыгына арналган аскердик парадка катышты. Касым-Жомарт Токаев жана КРдин төрагасы Си Цзиньпин менен бирге трибунада Европа, Азия, Африка жана Латын Америкасынан келген 20дан ашуун мамлекет жана өкмөт башчылары болду. Аянтка 50 миңден ашуун көрүүчү чогулду. Кытай элдик боштондук армиясынын 45 аскери курамы парадка катышты. 100дөн ашык учуучу аппарат жана бир нече 100 жер үстүндөгү техника тартылды. Парадтын өзгөчөлүгү стратегиялык курал-жарактын жаңы түрлөрүнүн көрсөтүлүшү болду. Заманбап техника, гипер үндү, жогорку тактыктагы курал, ошондой эле учкучсуз аппараттарга каршы аппараттар көрсөтүлдү. Андан ары Касым-Жомарт Токаев Кытай Эл Республикасынын төрагасынын атына жогорку даражалуу коноктордун урматына уюштурулган салтанаттуу кабыл алууга барды. Ушуну менен Казакстан президентинин Кытайга болгон расмий сапары аяктады.